Өткөн аптада мамлекеттик курулуш агенттиги Ош шаарында мыйзамсыз деп табылган көп кабаттуу үйлөрдүн тизмесин жарыялады. Мекеме жарандарды аларды батир албоого чакырып жатат. Тизмеде калаада салынып бүткөн, курулуп жаткан 17 турак жай жана аларга ээлик кылган компаниялардын аталыштары келтирилген. Кайсы даректеги үйлөр уруксатсыз салынган, алардын ээлери ким? Медиа компаниялар тууралуу маалыматтарды чогултту. Дастан курулуш жана Эмаком. Мыйзамсыз салынды делген көп кабаттуу үйлөрдүн 5-өө Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Эмилбек Жусуповдун бир тууган иниси Мелис Жусуповго таандык. Дастан курулуш компаниясына таандык үйлөрдүн бири Ош шаарынын Ленин жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Дастан курулуштун экинчи объектиси Ашымахунов көчөсү номер 26 дарегинде жайгашкан. Фирма жыл башынан бери бюджетке 1,5 миллион сомдон ашык салык которгон. Бул анын ийгиликтүү иштеп жатканын айгинелейт. Мындан тышкары Мелис Жусуповго таандык Эмаком компаниясы курган 3 турак жайы да мыйзамсыз деп табылган. Алар Матисаков, Шакиров жана Ленин көчөлөрүндө жайгашкан. Юстиция министрлигинин сайтында Мелис Жусупов курулуш компаниянын жалгыз негиздөөчүсү жана директору деп көрсөтүлгөн. Жыл башынан бери Эмакомдон Ош жана Бишкек шаарларынан үй алгандар бир нече нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Депутаттын иниси жогорудагы 2 компаниядан башка дагы бетон чыгаруучу Эмаком Бетон Плюс жана Эмаком 3222 такси кызматына ээлик кылат. Евростиль бул компаниянын көп кабаттуу турак жайы Ош шаарынын Масалиев көчөсүнөн орун алган. Фирманын директору катары Нурсултан Исматилаев, негиздөөчүсү катары мурдагы милициянын кызматкери, эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулу көрсөтүлгөн. Рахманберди уулу 2020 жылы Матраимовдордун үй бүлөсүнөн коркуп жашап калдык деп президентке кайрылган спортчу. Ал ошол убакта Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси болуп иштеп жаткан Кылычбек Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтон запкы жегени. Алар арыз жазсаң каматабыз деп опузалаганын айтып чыккан. Долина строй жана Пикстиль строй холдинги. Ленинабад жана Ленин көчөлөрүндө салынган бул көп кабаттуу үйлөр Долина строй жана Пикстиль строй холдинг компанияларына таандык. Экөөнө тең Руслан Абдуллаев ээлик кылат. Пикстиль строй холдингинин Ленин көчөсүндөгү турак жайы Сулайманто буфердик зонасына курулган. Ош шаардык архитектуралык курулушту көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы аталган объектте 2019 жылы пландан тышкары текшерүү жүргүзүп, курулуш иштерин токтоткон. Бирок компания кийин өз билемдик менен уланта бергендиги үчүн Ош облустук райондор аралык сотуна өткөрүлүп берилген. Мындан тышкары Руслан Абдуллаев Районстрой курулуш компаниясын жетектейт. Фирманын негиздөөчүсү катары Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Бойко деген кайман аты менен таанымал Алмаз Абдукаримов көрсөтүлгөн. Буга чейин Абдукаримовдун ысымы жер чырына байланыштуу бир нече жолу аталган. 2018 жылы облустук прокуратура ага карата кылмыш ишин козгогон. Пик Групп компаниясынын турак жайы Ош шаарынын Кулатов Кичи районундагы 18-бир дареги боюнча салынган. Фирма 2020 жылы кайра каттоодон өтүп, негиздөөчүлөрдүн катарына Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков. 2021 жылы мыйзам бузуулардан улам жыйынтыгы жокко чыккан Ош шаардык кеңешине шайлоого Иман Нуру партиясынын тизмеси менен катышкан Анарбек Кулов бар. Ал учурда Ош облусуна караштуу Алай районунун Сопу Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштейт. Пик Групп компаниясын негиздегендердин катарында Мухаммад Осмонали уулу бар. Жергиликтүү басмалардын биринде анын ысымы курулуш компанияны алдап кеткен жаран тууралуу макалада айтылат. Капитал Строй Инвест ЛДТ. Курулушка тийиштүү уруксат кагаздарды албаган компаниялардын арасында Капитал Строй Инвест ЛДТ бар. Бул фирма көп кабаттуу үйүн калаанын Аскар Шакиров көчөсүнө курган. Аталган компания 2021 жылы кайра каттоодон өткөн. Ишкана турак жана турак эмес имараттарды куруу менен алектенет. Директору жана тең негиздөөчүсү катары Бактияр Арзыматов, дагы бир негиздөөчүсү катары Болотбек Жумаев көрсөтүлгөн. Мам курулуштун тизмесинде Бизнес Хаус ЖЧКсынын 2 дарек боюнча жайгашкан курулушу кошулган. Бири Туран аймактык башкармалыгында Төлөнов көчөсүндө, экинчиси Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан. Учурда 2 үйдүн тең пайдалуу тургузулуп, бүткөнүн көрүүгө болот. Аталган компанияга 4 адам ээлик кылат. Алар Акрам Артуков, Алишер Маматов, Жомалдин Балтабаев жана Анвар Азимов. Компания Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылындагы Курманжан Датка көчөсү 646 дарегинде жайгашкан. 2022 жылы Ош шаардык прокуратурасы компанияга мыйзамсыз курулуш үчүн кылмыш ишин козгогон. Бизнес Хаус компаниясын түптөгөндөр текстиль булгардан жасалган буюмдарды чыгарган жана жашылча жемиштерди дүңүнөн саткан компанияларга дагы ээлик кылышат. Аль Шараф мамлекеттик курулуш агенттигинин кара тизмесине
менен Монуев көчөсүндө жайгашкан бул көп кабаттуу үй дагы кирген. Объектти Аль-Шараф жоопкерчилиги чектелген коому салган. Курулуш компаниянын жалгыз негиздөөчүсү Бахрам Махмудов, ал эми директору Илхам Махмудов. 2020-жылдан бери аталган компания бюджетке дээрлик 1 миллион 800 миң сом салык которгон. Сулайман Груп курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйү калаанын Кастелло көчөсү номер 1-3 дарегинде курулган. Осо KG сайты фирманын ээси Ормонов Топчубай Аскербекович экенин маалымдайт. Сулайман Груп жыл башынан бери мамлекеттик бюджетке дээрлик 1 миллион сомго жакын салык төккөн. Топчубай Ормонов мындан башка дагы Амир Строй деген курулуш компаниясынын негиздөөчүсү. Тизмеге Астра Плюс курулуш компаниясынын да 2 объектиси кирди. Бири Алишер Наваи, экинчиси Тилеке Батыр көчөсүндө жайгашкан. Юстиция министрлигинин базасындагы маалыматына ылайык Астра Плюсту Манас Эсенкулов негиздеген. Ал 2021-жылы жыйынтыгы жокко чыккан Ош шаардык кеңешине шайлоого Иман Нуру партиясы менен катышкан. Ачык булактарда компания экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары болгон Алмамбет Салиевке тандык экени тууралуу маалыматтар бар. Жыйынтык: Ош шаарында мыйзамсыз салынган көп кабаттуу үйлөр азыркы жана мурда иштеп кеткен чиновниктерге жана саясатчыларга, алардын жакындарына таандык.